Лагерде эс алып жаткан 100дөн ашуун окуучулар 3-агым менен келген. Бул жерде балдардын эс алуусу үчүн тиешелүү шарттарды түзүүгө аракет көрүлгөн. Балдар негизинен спорттук оюндар менен маданий иш-чараларды өткөрүп турушат. Бул жакта эстафеталар болот экен, душка түшөт экенбиз, дискотека болот экен. Ушул жакта бийлеп, жыргап, аябай жакты. Бул жер кызыктуу, досторду табып, жакшына экен бул жер. Алтын бешик балдардын эс алуу борборунда жалпы 110 балага чейин кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок имараттын эскилиги жетип, айрым учурда чатырларынан тамчы да өтүп турат. Ушундай ыңгайсыздыктарга карабастан, лагерь балдарды кабыл алууда. Жатаканаларыбыздын эскилиги, иштерин ушунчалык жакшы кылып, ремонт иштерин жүргүзсөк дагы чатырлар эски. Бул жерде тоолуу район болуп эсептелинет, жамгырлар көп жагат, кар көп жаап, бир 3 жатаканабыздан тамчы өтүп кетет. Учурда эс алуу борборунун шарттарын оңдоо үчүн жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүүдө. Лагердин имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүүгө акчалай жардам берген. 168 000 сом акчалай ушу лагердин эсебине өткөрүп берип, ошонун негизинде азыр бир топ дагы албетте лагерибиз эски, мурдакы, ошону акырындап четтен ремонт кылып, өзүбүзгө шартка ылайыкташтырып атабыз. Баткен облусунда совет доорунда салынган балдардын эс алуу борборлорунун 4-ü гана быйыл балдарды кабыл алды. Лагерлерде аз камсыз болгон жана ата-энесинен ажыраган балдар эс алышты. Улан Маккамбаев, Салам медиасы, Баткен облусу.